Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү өтө турган темабыз иррационалдык теңдемелер. Өзгөрмөсү таамыр астында камтылган теңдемелер иррационалдык теңдеме деп аталат. Мисалы, кубтук таамыр астында x минус 2 барабар 0 теңдемеси ушундай теңдемеге кирет. Иррационалдык теңдеме төмөнкү айрым ыкмалар менен чыгарылат. Биринчи, радикалдын бирин барабардык белгисинин оң тарабына чыгарып, эки тарабын тең бирдей даражага көтөрүү. Экинчи, кошумча белгисиз киргизүү. Мында теңдемедеги кайсы бир туюнтманы белгилеп, ордуна коюу дегенди түшүндүрөт. Үчүнчү, теңдеменин эки бөлүгүн тең анын биринин түйүндөшүнө көбөйтүү. Төртүнчү, теңдемедеги өзгөрмөлөрдүн кабыл алууга мүмкүн болгон маанилеринин облусун алдын ала аныктоо. Балдар, эсиңерде болсун, баардык учурда алынган тамырларды теңдемеге коюп текшерүү керек. Биринчи мисал, төмөнкү теңдемени чыгаралык. Таамыр астында x квадрат минус 5 барабар 2. Бул теңдемени эки жагын тең квадратка көтөрөбүз. Анда бизге x квадрат минус 5 барабар 4 келип чыгат. Минус 5ти теңдеменин оң жагына карама каршы белги менен алып өтөбүз. Биз алып өтсөк, x квадрат барабар 9 келип чыкты. Мындан x'ти таап алсак, x барабар 3 же x барабар минус 3 болот. Алынган сандар теңдеменин чыгарылыштары экенин текшеребиз. Чындыгында аларды бул теңдемеге койгондо 3тү койсок, 3түн квадраты 9, 9дан 5ти алсак 4, таамыр астында 4 бизге 2ни берет. Эми ушул сыяктуу кылып эле минус 3тү коюп чыксак, минус 3түн квадраты дагы 9 болот. 9дан 5ти кемитсек 4, 4 таамыр астынан 4тү чыгарсак 2ге барабар болот. Демек, берилген теңдеменин чыгарылыштары x барабар 3 же x барабар минус 3 болот. Экинчи мисал, таамыр алдында x барабар x минус 2 теңдемесин чыгаралы. Бул теңдемеде дагы теңдеменин эки жагын тең квадратка көтөрөбүз. Квадратка көтөрсөк, x'ыбыз барабар болуп калат экен, x квадрат минус 4x плюс 4кө. Теңдеменин бардык мүчөлөрүн сол жагына алып өтсөк, x квадрат минус 5x плюс 4 барабар 0 деген квадраттык теңдемесин алабыз. Бул теңдемени дискриминант аркылуу тапсак болот. Дискриминант барабар болот экен, анда биздики формуланын ордуна койсок, 25 минус 4 көбөйтүлгөн 1 көбөйтүлгөн 4 бул бизге 9ду берет. Эми тамырларын тапсак, теңдеменин тамырларын тапсак, x биринчи тамырыбыз 4кө, ал эми x экинчи тамырыбыз 1ге барабар болот экен. Алынган сандар берилген теңдеменин чыгарылыштары болоорун текшерели. 4 санын бул теңдемеге койсок, анда тамыр алдында 4 барабар 4 минус 2. 2 бул тамыр алды 4төн 2 чыгат, 4төн 2ни кемитсек 2 болот. Ушундай туура барабардык келип чыкты. Эми 1ди коюп көрөлүк. Тамыр алды 1ден 1 чыгат, ал эми 1ден 2ни кемитсек минус 1 болот. 1 саны минус 1 санына барабар эмес. Демек, 1 санын теңдеменин чыгарылышы боло албайт. Муну биз бөлөк таамыр деп айтабыз. Мындан бир иррационалдык теңдемелерди чыгарууда
алынган чыгарылыштарды текшерүү талап кылынарын көрөбүз. Себеби, мисалы, туура эмес барабардыкты квадратка көтөргөндө туура барабардыкты бериши мүмкүн. Чындыгында 1 барабар минус 1 туура эмес барабардыгын квадратка көтөрүүдө 1-дин квадраты барабар минус 1-дин квадраты туура барабардыгын берет. Үчүнчү мисалды карап көрсөк, үчүнчү мисалда тамыр алдында x квадрат минус 2 барабар тамыр алдында x теңдемесин чыгаралы. Бул теңдемеде дагы барабардыктын эки жагын тең квадратка көтөрөбүз. Мындан мурун чыгарган мисалдарда эле. Анда бизде x квадрат минус 2 барабар x теңдемесине келдик. Мында x'ти теңдеменин сол жагына карама каршы белги менен алып өтсөк, квадраттык теңдемени алдык. Квадраттык теңдемени жогорку мисалдардагыдай эле дискриминантын таап, биринчи, экинчи тамырларын таап алабыз дагы. Ордуна коюп текшерсек, анда биринчи, экини коюп текшерсек, мында туура барабардыкты алдык. Тамыр алдында 2 барабар 2 болуп калды. Ал эми минус 1-ди ордуна коюп текшерсек, туура эмес болду. Анткени квадраттык тамыр алдында минус 1-ден тамыр чыкпайт. Мында чыгарылышы жок деп берилип атат. Ошондуктан бул теңдемеде минус 1 саны берилген теңдеменин тамыры боло албастыгы өздөн өзү түшүнүктүү. Себеби x барабар минус 1 болгондо теңдеменин эки жагын тең аныкталган эмес. Демек, берилген теңдеменин чыгарылышы эки саны гана болуп эсептелет. Кийинки мисалды карап көрсөк, x минус 1 барабар кубтук тамыр астында x квадрат минус x минус 1 теңдемесин чыгаралык. Мында берилген иррационалдык теңдеме мурдагы каралган мисалдардан квадраттык эмес тамырдын болушу менен айырмаланат. Мында тамыр 3-чү даражада болуп атат. Эми ошондуктан радикалдан кутулуу үчүн теңдеменин эки жагын тең квадратка эмес кубка көтөрүшүбүз керек. Ошентип өзгөртүп алгандан кийин төмөнкүлөрдү алабыз. X куб минус 3x квадрат плюс 3x минус 1 барабар x квадрат минус x минус 1-де. Эми барабардыктын оң жагын сол жагына алып өтүп, окшошторун топтогондон кийин 3-чү даражадагы теңдеме келип чыгып атат. Бул теңдемеде x'ти кашаанын сыртына чыгарып алабыз дагы. Кашаанын ичинде x квадрат минус 4x плюс 4 бизге x минус 2-нин квадратын берет. Анда x биринчи тамырыбыз барабар 0 болот экен дагы. Ал эми x 2-биз 2-ге барабар болот экен. Эми ушул алынган сандар берилген теңдеменин жоо болобу, ошону текшерсек, x'тин ордуна коюп текшерүү жүргүзсөк, анда төмөндөгүдөй болот. Минус 1 барабар болот экен минус 1-ге. Ал эми 2-ни коюп көрсөк, анда дагы туура барабардык келип чыкты. Демек, берилген теңдеменин жообу x барабар 0 жана x барабар 2 болот. Эми кийинки мисалды карасак, мына 5-чи мисалда тамыр астында, кубтук тамыр астында x плюс кубтук тамыр астында y барабар 4 жана x плюс y барабар 28 системасын чыгаралык. Бул системаны чыгарууда биз тамыр астында, кубтук тамыр астында x'ти u деп белгилеп, ал эми кубтук тамыр астында y-ти v деп белгилеп алсак, ушундай жаңы өзгөрмөлөрдү кийрүүнүн жардамы менен системаны чыгарсак, бизге оңойрок болот. Демек, анда биздин системабыз u плюс v барабар 4 болуп калды биринчи теңдемебиз.
Ал эми экинчи теңдемебиз болсо u куб плюс v куб барабар 28 түрүнө келди. Эми ушундай системаны алдык дагы u куб плюс v кубту биз көбөйтүүчүлөргө ажыратып жазып алабыз. Анда системабыз төмөндөгүдөй түргө келип калып атат. Биринчи теңдеменин өзүн жазып алабыз дагы, ал эми экинчи теңдеменин u куб плюс v кубтун ордуна көбөйтүүчүлөргө ажыратылган теңдемени жазып алабыз. Ошондо биздики экинчи теңдемебиз u плюс v көбөйтүлгөн u квадрат минус uv плюс v квадрат барабар 28 түрүнө келип калды. Мындан андан ары чыгарсак, биринчи теңдеменин өзүн көчүрүп алабыз дагы, ал эми экинчи теңдемени болсо u плюс v'нын ордуна, биринчи кашанын ордуна 4-тү жазып алабыз дагы, экинчи кашанын өзүн көчүрүп алабыз. Ошондо биздики 4 көбөйтүлгөн u квадрат минус uv плюс v квадрат барабар 28 болуп калды. Андан ары системабызды чыгарсак, биринчи теңдеменин өзүн көчүрүп алабыз дагы, экинчи теңдемени болсо 28ди 4 санына бөлөбүз. Ошондо бизде экинчи теңдемебиз төмөндөгүдөй түргө келип калды. u квадрат минус uv плюс v квадрат барабар 7 деген түрүнө келип калды. Эми биринчи теңдемеден v өзгөрмөсүн u аркылуу туюнтабыз. Ал эми экинчи теңдеменин өзүн көчүрүп жазып алабыз. Экинчи теңдемеде v'нын ордуна 4 минус u'ну коюп, u өзгөрмөлүү теңдемени алабыз. Бул теңдемеде окшош көп мүчөлөрдү топтойбуз дагы, төмөндөгүдөй теңдеме келип чыгат. 3u квадрат минус 12u плюс 9 барабар 0 деген теңдеме келди. Бул теңдемени карап көрсөк, ар бир мүчөсүн 3кө бөлсөк болот экен. Демек, ар бир мүчөнү 3кө бөлгөндөн кийин u квадрат минус 4u плюс 3 барабар 0 деген квадраттык теңдеме келип чыкты. Бул квадраттык теңдемени дагы жогоруда чыгаргандай эле дискриминантын таап, жана биринчи, экинчи тамырларын таап алабыз. Тамырларын таап алгандан кийин u'нун табылган маанилерин системанын теңдемелеринин бирине коюп, v'нын туура келүүчү маанилерин табабыз. Андан кийин биз башында x'тин ордуна u'ну жана y өзгөрмөлөрүнө v'ну койгонбуз. Эми болсо x жана y өзгөрмөлөрүнө өтүп, төмөнкүлөрдү алабыз. Ошентип биздин системаны чыгарып бүттүк. Системабыз 2 чыгарылышка ээ болот экен. Көңүл бургандарыңызга чоң рахмат. Саламатта болуңуздар.